үй бүлө бар Кыргызстанда. Ошол токтоп кала турган болсо биз ким болуп калабыз? Ким жардам берет дагы, ким каяктан акча алып келет? Россияда келе берүүдө айтты Резник деген саясатчы. Кыргыздар сөз укпай турган эл болсо, анда Россияда иштеп аткан 1 миллион мигранттардын 300 миңин депорт кылып бир күндө жөнөтүп коелу Кыргызстанга деди. 300 миң балдар кыздарыбыз бир күндө кирип келсе, эмне болот анда? Аларга ким жумуш таап, айлык таап берет? Бүгүн Кыргызстанды багып аткан мигранттардын жөнөткөн 2,5 миллиард доллар акчасы менен биз жашап атабыз. Базарыбыз ошо менен жүрүп атат, курулуштар ошо менен курулуп атат, тойлор ошол акчалар менен болуп атат. Чектеп койгула кыргыздар деди, сөз укпай турган болсо деди. Ар бир адамга 10 миң сомдон акча жөнөткөнгө уруксат берейлик, башка акчаны Кыргызстанга которгонго уруксаты жок кылайлык деди. Эмне болобуз биз ошондо? Тугандар, биз бейбаш мамлекет болуп атабыз азыркы турганыбыз. Биз өзүбүздүн конституцияны өзүбүз каалагандай жазабыз. Бизге аралашпай эле койсун. Міне бұл Текебаевдин жазган конституциясы бул эмне Куран бекен, алмаштырганга болбогондой деп сүйлөп атышат го. Мен ошолорго айтып коеюн деп атам. Тугандар, мындай мамлекеттин конституциясы жазылганда аны дүйнөлүк Венециялык комиссия кабыл алат. Ошолор кабыл алгандан кийин гана биздин мамлекет катары башка мамлекеттер тааныйт. Ошол конституцияны биз сакташыбыз керек. Бизге жагабы, жакпайбы, ошону бузганга укугубуз жок. Мыйзамдарды өзгөртүш керек, бирок конституцияда көрсөтүлгөн тартип боюнча өзгөртүш керек. Ошол мыйзамдан чыгып өзгөртө албайбыз. Шайлоолор кандай мыйзамда жазылган болсо, биз ошону сакташыбыз керек. Аны бузганга биздин укугубуз жок. Эгер буза турган болсок, анда биз менен эч ким сүйлөшпөй коет. Маселе ушундай болуп атат. Мадымаровдун чыркырап атканы мыйзам полиясынан чыгып кетип калдыңар, кайта киргиле дегени мына ушунун тегерегинде болуп атат. Биз демек өзүбүзчө боло албайбыз. Биз өзүбүзчө болбой калдык качанга чейин эле. Биз азыр мамлекет катары эгеменбиз деп атабыз, бирок эгемен болбой калганбыз. Завод фабрикаларды мына Кызылкаядан баштап карап көргүлөчү, кимдики экен, Кыргызстандыкы экен, кимдики экен. Кызылкаядагы завод Кытайлардыкы, Кадамжайдагы сурма комбинат казактардыкы, Майлы Суудагы электролампа завод орустардыкы, Кумтор Канаданыкы, кете бер ошондой. Буяк Шамбисай Кытайлардыкы. Бизде эч беле калбай калган. Биз калп эле мамлекет биз деп кыйкырып атабыз. Биздин газыбыз бүгүн Кыргыз газ. Газды кимдики? Орустардыкы. $1 ким саттаны? Атамбаев баш болуп парламентке өткөздүрүп сатып берди $1. Кыргыз газ деген канча акча турарын силер билбейсиздер. Айтып берейинби Кыргыз газ канча турганын? Кыргыз газ бул Кыргыз элинин мүлкү. Бул биздин мүлк болгон. Кыргызстан ичинде жайгашкан ошол магистралдар, 300дөн ашык газ бөлүштүрө турган пункттар, 2,5 миллиард кубтук жер алдындагы складтар. Мына ушулардын бардыгы биригип Кыргыз газ деп аталат эле. Мунун баасын айтайын силерге. Бакиев президент болуп турганда орустар ушул газдын 50%-ын $150 миллион саткыла деп сураган. $150 миллион 50% акциясын саткыла деген. Бакиев президент болуп туруп ушуну барбай койгон. Мүмкүн эмес, бул элдин уруксаты менен, референдум менен боло турган нерсе. $150 миллион сатпай койгон жарымын мүлктү Атамбаев $1 сатты. Мына ушул 6-сазывдын депутаттары ошону мыйзамдаштырып берди.